Кыска элдин көзүнчө эметип, именно ошо кыска келип кечирим сурап кечирип кой, элдин көзүнчө ошентип. Видишь, өзүңүн ыйманыңды көрсөтүп атасың. Бул жерде дебат да. Дебат эмес, просто я тебе говорю, жаңы элекке айтканыңды айттым. Как это понять, сен туруп кыска. Момдай деп, видишь, бетиң прям өзү. Жакшы, рахмат. Битта дебей бир дейли, кираш дебей кир дейли, кто дебей ким дейли. Бул жерде негизи балдарды эле күнөөлөй бергенде туура эмес. Күнөө негизи эки жактан тең кетет, туурабы? Мисалы үчүн эки кол алакан чабылбаса голос звук чыкпайт, туурабы? Ошондуктан күнөө эки жакта тең болот. Бирокчу биз кыздар өзүбүз повод берип коюшубуз мүмкүн да. Кантип бересиңер? Мисалы үчүн кыз деген өзүнүн ыйманын сактап, өзү кыз деген ошол кыз деген атка татыктуу болуп, өзүнүн жолу менен түз жолдо ыймандуу болуп жүрсө, балдар дагы ага тише албайт. Мисалы, тишкен күндө дагы кыз өзүнүн түшүндүрүү иштерин айтып, баланын намысына тие турчу балким сөздөрүн айтып койгон болсо, бала дагы өз жолу менен кетип калышы мүмкүн. Кыз болсо өзү повод берип, эме кылса, бала дагы ага дагы Кудай берип, ал болсо кошо жармашып алат да. Ошондуктан биз кыздардан кетип калышы мүмкүн да. Ошондуктан айтарым, бул Кыздардан канча пайыз кетиши мүмкүн? Кыздардан 60 эмес, жок. 50 на 50 болушу мүмкүн да. Ошондуктан бала дагы, кыз дагы каждый өзүнүн жолу менен жүрүш керек. Бала да эркек деген сапатка, касиетке ошого демек, таатка татыктуу болуш керек. Сүйүшүш керекпи, сүйүшпеш керек? Ар ким өзүнүн жолу менен кандай болуш? Сүйүшүш керек. Азыр жанатан бери байкап отурсак, бул жерде сүйүш керек же сүйүшпөш керек деген теманын үстүндө болуп атат. Азыр карап көрсөк, улуу муундун адамдары бул көбүнчө сүйгө ишене беришпейт. Бул сүйүү жок, болбогон жомок деп келишет да. Жаштардын пикирин угуп көрсөк болсо, алар болсо сүйөбүз дешет. Сен сүйгөнүң барбы? Сүйгөнүм жок, бирокчу мен деле бул сүйүү деген нерсеге ишенем, буга деле көз карашым. Жоңуз мындай да, сүйөм деп көп кыздар аборт кылып атат. Миңдеген кыздар аборт кылып атат. Жок, сиз уксаңыз. Азыл өлүп атышат. Биз ошону көрүп атабыз. Көрөт азо, бул сүйүүнүн оң жагы дагы. Анан биз ойлонуп атабыз, силер кантип үй бүлө болосуңар келечекте? Ар ким менен сүйүшпөсөң кантип үй бүлө болосуңар? Биз ошону ойлоп атабыз. Адамдын өзүнүн деринен болот, анын дери жакшы болсо, жок, ошо дери бар кыздар төрөп атат ошол жерде. Эмне дери жок бекен, дурак бекен эмне алар? Ошо дери жакшынакай эле, өңдөрү деле жакшынакай эле кыздар төрөп таштап кетет, миңдеген кыздарды. Москва толуп калды кыргыз кыздар. Төрөп таштаганга. Анан эмне алардын дери жок бекен? Дери бар, кээ бир адамдар, мисалы үчүн, кээ бир кыздар мисалы ойлонбостук кылып, ошондой туура эмес иштерге барып калып атышат. Алар болсо атайын барайын деп. Кээ бир эмес, өтө көп кыздар. 100 000 кыз денесин сатып жүрөт азыр. Ошол жаман жолго атайын барайын дебет, просто өздөрү кандай кирип калганын билбей калышат да. Ошончо айтам, сүйбөгүлө дегеним ошол да. Мен сизге кайрыларым, сиз айтып атпайсызбы? Кызга ишенбеш керек депчи. Сиз мисалы аялыңыз бар. Сиздин жалаң эле аялыңыз эркек бала төрө берген эмес да. Кыз дагы төрөгөн. Сиз кыздарыңыз менен аялыңызга ишенбейсизби? Мисал алсак, бул жерде негизи ата-энени да угуш керек. Сөзсүз угуш керек. Ата-эне кандай айтса, ата-эне бизге жамандык каалабайт. Анткени ошол мисалы ала кыз кандай ата тегин сурайт го кыргызда. Ошо ата тегин сурап, ошо ата-эненин эмесин байкаш керек. Ал кандай үй бүлөдө жашайт. Демек, ата-энеңиз сиз ушул келинчекти алып келип бер десе, ошону аласыз. Ооба. Бирок шарияттын негизинде болсо алам. Бирок башка бирөөнү мисалы моуну ушул кызды аласың, ушул жакшы турат, мындай деп айтса, анда мен албайм. Рахмат. Мисалы жана мишка деп атпа, ошону жыйынтыктап келгенде, ал мишканын кереги жок, сүйүү деген акча менен баланбаш керек да. Ушундай болуш керек. Ал эми апаң менен атаң алып ал деген кызды аласың деген бул атаң дагы апаң дагы сага жаман нерсе каалабайт. Мүмкүн ал жол болсо өзүң каалаган кызды ата-энең менен тыгыз байланышта болуп, кыз менен да жакшы сүйлөш. Рахмат. Жанатан бери айтылып атат, моякта сүйүү болобу же болбойбу деп. Сүйүү болсун, ал сүйүү кандай болсун десе, биринчиден Алла Таала болсун, андан ата-эне болсун да. Бекерден айтылган эмес, сени бейишенен таманында депчи. Ошондон биринчи ата-энебиз болсун, мындай кээ бирөө мояктан кыздар айтылып атат, менин күйөөм мондай ыймандуу болсун, мондай эме болсун деп. Ал минтип мешайт неберени айтып койгон да. Ал кандай кылыш керексе, 5 мал намазын окуу, конкретно дуа кылыш керек да, Кудайдан суранышың керек ушундай болсун деп. Анан мен күйөөм мондай болот, тигиндей болот деп мешайт эткен неберени да, дуа кылыш керек буга. Баланын башынан, аялдын башынан дейт, эми ата-энебиз айтканды баары алабыз да, туурабы? Же каршы чыгасыңарбы? 9 айыңардан бери көтөрүп, багып, ак сүтүн берип, жалаяңар жууп атсаңар силер башка ата-энем бар деп, мен иштеген үчүн ошол таксиге түшүп жумушубузду бүтүрүш үчүн жүрөбүз. Анан ал келип эле бизди кел шарт этилди, минт десе барып мен ага шарт этилип бербейм мисалы үчүн.
мындай туура ойлонуп туруп айтып жүрсөңүз, качан сиздин передачаңызды күнүгө көрөм, бирок ошондо каждый день кыздар дейсиз. Эмне кыздар эмне биз деле бул жашаш үчүн жаралдык да, туурабы? Же бирөөгө шарт этиш үчүн жаралып турбузбу? Сиз кыздарга вообще ишенбегиле деп атасыз да, ишенбеш керек депчи. Кыздар аялдарга, ошо аялдар деген өзүңүздүн аялыңыз, ошол аял деген өзүңүздүн энеңиз, өзүңүздүн карындашыңыз, кызыңыз да. Анда ошо мисалы бейиш эненин таманын алдында дейт да. Анда ошол сөзгө да ишенбеш керекпи? Анда кыздарга ишенбегенден кийин. Мен айткан сөздү данышмандар айткан. Буну пайгамбарлар айткан. Буну данышмандар айткан, кыргыздын макалында жазылган. Менин энем айтат. Менин энем айтат. Түшүндүңөрбү? Биз сүйүүнү биринчи планга коюп алганбыз да. Эң биринчи бактылуулукту биз динден таап алсак, биз айтып аткан сүйүү темасы бул экинчи маселе болуп калат да. Биз айтып атабыз ошо болгон нерсенин баары ошо сүйүүнүн айынан, биз айтып аткан жаман нерсенин баары сүйүүнүн айынан келип чыгып атат депчи. Эгер чыныгы бактылуулукту биз дин аркылуу таап алсак, биз айтып аткан нерселер проблема болбой калат. Чоң рахмат. Сүйүүнүн бул дене муктаждыгына жана пайдага негизделишкен. Ошол себептен эсе бүгүнкү күндө сүйүүнүн зыяны ушунчалык бир деңгээлге жетти, что кыздар абийирлерин сактап, намыстарын сактабай калды да. Ошол себептен кыздар жана аборт, же болбосо андан бир балекеттер боло баштады. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен кайсыл сүйүүнү гана каалайт элемчи, бул исламда сүйүү да. Аялы күйөөсүн сүйүү. Бул нерсе Алла Таала үчүн болгон сүйүү да. Ошого негиз баарыбыздан өзүбүздөн башташыбыз керек, өзүбүздөн баштап өзүбүз таза болсок, анан сүйүүбүз да таза болот деп ойлойм. Анан экинчиден ошо Өзбек ажы ушул теле берүүгө, анан ушу жаштарды тарбиялап, элет жаштар тарбиялап жатканыңыздарга биздин жаштар жакын жүрөгүнөн билип келатат. Биздин жаштар дайым ушул теле берүүнү көрөт. Ар бир жаштын оюнан, ар бир жаштын жүрөгүнөн чыккан нелерди ушул жерден чыгып талкуулап атканыбызга биздин жаштар, нарындын жаштары сиздерди колдойт жана жүрөгүнөн билет деп ишенебиз. Чоң рахмат. Бул жерде кыз күнөөлүү, бала күнөөлүү деп кетти да. Бул жерден кыз да күнөөлүү эмес, бала да күнөөлүү эмес. Ким ата-эненин жана мугалимдин эң биринчиден мугалимдин, экинчиден ата-эненин тилин алган ар бир улан кыз эч качан алданбайт жана сүйүүнү ыйык сактайт деп. Рахмат. Кыздарга ишенбегиле дегенчи. Мен ушуга толугу менен кошулат элем. Себеби дегенде бул ишенчүү адамың сага кандайдыр бир деңгээлде жакын болушу керек. Биз азыр жаштар бирөө менен жакшы сүйлөшүп алып эле ошону үйдөгүлөрдөн дагы өйдө коюп коебуз да. Ошо аялдын амалы 40 эшекке жүк деген макал бар эмеспи? Ошол сыяктуу эле. Сен ишенбейсиңби? Ишенбейм мен. Рахмат. Негизинен биз деген тиги эң биринчи өзүбүздүн динибизди билсек, улутубузду билсек, баарын билсек, андан динибизде жазылган ата-энени сыйлоо деп. Ата-энесин сыйласа, адам өзү намаз окуса, адал кайсы, арам кайсы билсе, баарын таанып билгенден кийин ал адам сөпсүз сүйгөнүнө жетет, жана Кудай жеткизет деп ишенем. Рахмат. азыр сүйбөгүлө депчи. Сиз деле аялыңызды сүйүп туруп алгансыз да. Биз жолсо көчөдөн алып алдыңыз беле кызды көрүпчү. Сүйгөнүңүздөн алдыңыз да, сүйүп турупчу. Биз деле ошентиш керек да. Биринчи сүйүп алып туруп анан аялыбызды алабыз да, аялдыкачы. Жолсо көчөгө барып деле аял алып албайбыз да. Көчөдөн эле кыздардычы. Могу жакты, могу келбети сонун экен. Жолсо хижап тагынат экен деп, намаз окуйт экен деп. Урматтуу теле көрүүчүлөр, анда мына жаштардын оюн уктуңуз, ар бир жаштын ою баалуу. Эми жыйынтыктап берсеңиз, ошол жаштар жана сүйүү кандай болуш керек болсо кандай, анда сөз сизде. Мына ошолор ушундай балелерди кылат. Ошону мен силерге айтам, буларга ишенбегиле. Булар сүйөм десе эле жабышып калбагыла. Сүйөм десе адресиңерди бергиле. Мына жерде ата-энем бар. Ошого барып куда түш. Анан кийин сүйүшө бергиле. Мен айтат, не сүйүү жок, мен айтам, сүйүү бар бизде, сүйүү смертельный. Күйөөгө чыктан насмерть. Өлгүчө сүйгүлө. Бизде даже 2 сериялуу. Тиги дүйнөдө дагы 2-чи сериясы болот. Мен ошо силерди таза сүйүүгө чакырып атам. Никелешкиле, анан кийин сүйө бергиле. Келип алып эле көрүнгөн бала менен эле кучакташып бербегиле, парктерге жүрө бербегиле. Мына эркектер да ошондой. Силер бүт бардык кыздар менен ойноп буза бербегиле. Эртең ошолордун бирөөнө үйлөнөсүңөр. Ошол силердин үйүңөргө бүлө болуп келет. Анан ошо бузулган кызга үйлөнөсүңөр силер. Анан балдарыңардын баары ошондой болот. Таза болойлу. Аялга ишенбе дегенди мен тапкан жокмун. Буну пайгамбарлар айткан.
акылмандар айткан макаллардын ичин карасаңар, табасыңар. Ошон үчүн мына көрүп атсыңар. Москвага барып, көөлөргө чыгып, ар ким менен жашап кетип атат. Байкуш ата-эне эркектер сурагыла. Ишенсе болобу деп анан айтып берет силерге. Ишенсе болобу, болбойт деген. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Ошол Нарын шаарынын жаштары жүрөгүндө кандай ою болсо, пикири болсо айтышты. Ар бир ой баалуу, балким жаштардын оюнан дагы жакшы өрнөк алсак болчудай. Бирок биздин замандашыбыз Алтыке мындай дейт. Байка кыргыз бир нерсе башталууда. Батка кечкен кадамдар ташталууда. Кара курсак кампайып тойгон менен корком жан дүйнөң ачкалууда. Алатоону атынан аташ керек, адамсыңбы адамча жашаш керек. Жакшы турмуш өзү эле келбей тура жан дүйнөгө төңкөрүш жасаш керек. Биздин данышманыбыз айтат, кайсыл коомдун жаштары ыймандуу болсо, ошол коомдун келечеги кенен болот дейт. Жана дагы жараткан айтат, өзгөр өзгөрүлбөсөңөр коом өзгөрүлбөйт дейт. Демек, коомду өзгөртө турган ушул жаштар. Бүгүнкү жаштар эртеңки келечек. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Нарындан коштошот. Кийинки эфирден жолугушканга чейин салам алейкум.